Биз качан өзүбүздүн тамырыбызды, өзөгүбүздү, өткөнүбүздү унуткан чакта кайсы бир элдерди ушундай бир салтанаттарда, ушундай бир чоң ири иш чараларда башка бирөөлөрдү ээрчип кетип, өзүбүздүн түпкү бир диний дагы, салттык дагы баалуулуктарды жоготуп алуу коркунучу турат да. Ал эми бул жерде ошол тойду өткөрүүдө жогоруда мына Молдоке айтып өтпөдүбү? Жогоруда эң биринчи бир максаты эмне? Той өткөрүп аткан адамдын максаты ошол белгилүү болуш керек да. Ал максатты адам туура жана так коюш керек. Бул элден бата алуубу же эл көрсүнбү? Атак даңкын чыгаруубу? Бул ошол аркылуу бир кайсы бир жүрөгүндө, көңүлүндө жүргөн бир жетишпегендиктерди толтуруубу? Мактанычпы? Мына ушул маселеде да ал эми кыргыздар байыркы эл өзүнүн 3000 жылдан ашык жашоосунда, өмүрүндө дейли, мындай нерселерди аябай көп көргөн эл да. Өтө жоготууну да көргөн эл, империя дөөлөт куруп көргөн да эл да. Мына ошондой жолунда бул жанагындай биздин каада салттардын, арк насилдер, ырым-жырымдардын баардыгы тең жөндөн жөн эле чыгып калган эмес. Ушунун баардыгы барып туруп эле бир адепке барып такалат. Же болбосо эрежеге барып такалат. Эреже бар жерде салт дагы бузулбайт, дин дагы бузулбайт, жашоонун огу дагы бузулбайт да. Ал эми биз мына тарых жөнүндө сурап калдыңыз. Биз эми бизге энциклопедия болуп берген, тарыхый казына болуп берген бир Манас эпосуна кайрылабыз да. Манас эпосунда бүт бардык нерсе бар. Ал жерде эл көрсүн, биздин кубаттуулугубузду, күчтүүлүгүбүздү көрсүн деген дагы чоң тойлор болгон. Аштар болгон. Мына ушул жаатынан алганда мына ошол чоң тойлор болуп келген. Бирок жана жогоруда мен өзүм белгилеп айткандай, бул жерде максат кандай? Туура ал дасторконго Бухардан, Самарканддан, Кытайдан, Өрүмдөн, Кырымдан керек болсо, жанакындай дасторкондогу дүйүм тамактардын баарын алдырып келген чактар болгон да. Ошол эле учурда жөнөкөй, жупуну, эң жакын адамдарды, ошол бата берип аткан адамдар да маанилүү да. Ак кара көздүн баардыгын тең эле ылгабай кыргыз чакырбайт. Достон досун ылгайт, душмандан душманын ылгайт. Кошуна колоң дегендер бар, дос тамыр деген бар, үзөңкүлөш достор бар, достун багы 7 түрү бар да коз. Ошол 7 досунун түрүн чакырат дегенде, бул маселеде бул өтө маанилүү да. Анан биздин тойлордун бар көпчүлүгү тең өзүңүздөр билесиздер, ошол күндүз өткөн. Күндүз өткөн, ошол улуу жыйын болобу? Улуу жыйын бул улуттун маселеси каралат. Же болбосо эки уруунун ортосундагы болуп аткан, эки элдин ортосундагы болуп аткан маселелерди ошол чоң улуу жыйындарда чогултуп чечкенден кийин анан келген адамдардын, алыстан жакындан келген адамдарды тең кур кол кетирүү. Бул кыргызга бул өлүмгө тете болгон да. Баягы куттуу жерге кур барга, куттуу жерден кур чыкпа деген ушул салт санаадагы бекер жеринен чыкпаса керек. Ошондуктан биз кыскартып айтканда, баарын жалпылап айтканда, биз ошол негизги максатыбызды аныктап алышыбыз керек да. Ошол максат анан сени туура жолго алып барат. Эгер максатың туура эмес боло турган болсо, эл көрсүн, мактаныч боло турган болсо, анын жыйынтыгы деле жакшы болбойт деген ойду айткым келет.